Айнагүл Осмонова 30 жылдан бери төрөт бөлүмүндө эмгектенип келет. Ак халатчан айымдын эмгеги эл арасында жогору бааланып, киндигене катары кадыр баркка ээ. Ал акыркы жылдары Ала Бука жалпы дарыгердик практика борбору жаңыланып, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалганына кубанычта. Биздин Ала Бука жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмү 40 койкага эсептелинген. Анын 24-ü төрөт, анан кош бойлуулуктун патологиясы жана гинекологияга эсептелген. Биз эми мындай райондой аралык болгондон Чаткал, Ала Бука элине кызмат көрсөтөбүз. Бир жылда бизде 2,5 миңдин тегерегинде төрөт болот. Имарат 1975 жылы курулган. Учурда жертөлөөсү, лабораториясы, балдар бөлүмү, төрөт бөлүмү жана табыткана 100% капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Жаңы ремонт болду. Бизде азыр бардык анализдер көрүлөт. Биохимический клиника, ИФА бардыгы көрүлөт. Аппараттар бар, бардыгы жетиштүү. Реактивдер да жетиштүү. Жаңы ремонт болду. Шарттары жакшы. Суу, ысык суу бардыгы бар. Мурда мындай эмес эле, ремонту жок эле. Азыр бүт шарты бар. Чаткал жана Ала Бука райондорунун калкын тейлеген оорукананын жаңыланышы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга шарт жаратты. Бирок аймакта дарыгерлердин жетишсиздиги дали олуттуу көйгөй бойдон калууда. Көптөгөн медициналык оборудованияларды алдык. Анан биздин жалпы дарыгердик практика борбору райондор аралык болгон үчүн биз коңшулаш Чаткал районуна да кызмат көрсөтүп келебиз. Ошондуктан бул бир гана капитальный ремонт эмес, биз азыр жаңы келген жаш кадрларга да көңүл буруп атабыз. Азыр бизде 8 ординаторубуз бар. Ал 8 ординатордун 6-ы депозит врачы алат. Экөөнүн документин даярдап атабыз. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Ала Букада жыл жыйынтыктоочу жыйын өткөрдү. Анда район боюнча 2025 жыл ичинде аткарылган иштерге баа берилип, социалдык тармактагы негизги көйгөйлөр кеңири талкууланды. Өзгөчө саламаттык сактоо тармагына көңүл бурулуп, ооруканадагы дарыгерлердин жетишсиздиги олуттуу маселе катары белгиленди. Жок, ошону алдын ала алып барыш керек эле, балдарды окутуш керек эле. Невропатологко жүктөлгөн, ал жумушту алып барып атат. Азыр бизде 8 ординатор бар. Ошолорду переквалификация кылып. Дарыгерлерди жумушка тартуу маселесинде аларды турак жай жана кошумча акчалай сыйлыктар менен камсыздоо зарылдыгы айтылды. Ошондой эле медициналык билимге ынтызар жаштарды колдоо мүмкүнчүлүктөрү белгиленди. Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Руслан Айтбаевка дарыгерлерди толук шарт менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Ала Бука районунан.